Bana çadırı salvarınız. Ha, kırgızıyoruz apa? Ama rastlar fazla mı? Buyurun, hay koyalım. Hayır koy. Sizler de? Nol ineke, nol emelerde. Ушул нерселерди алыстагы уулдарыңыздар, балдары бар кыргыздын. Кыздары бар мекенди ойлогон, элин ойлогон. Ошолор Америкада жатса дагы, Россияда отурса дагы, ушул жакта ойлоп, энелерибиз ачып отурбасын, бир туугандарыбыз, боордошторубуз деп бир аз аманат жөнөтчү. Ошо Алла разы болсун, ошолордун да жолдор ачып берсин. Мындай болуп кетет деп биз ойлоп туруп, биз деген мен өзүм экинчи куппайын деп атам. Кызым бар. Адагы экинчи, үчүнчү куппайын деп атам. Анан бир студентибиз бар. Анан уулумдун эки баласы бар. Бирөөнү 1 жашынан, бирөөнү 2 жашынан баккам. Анан былтыр майда деген башыман операция болгон. Анан кайра деген февраль, январда кан кусуйуп, анан эме болуп калдым. 2-га күнтүп жүрөм. Анан өтмө 86-жылы операция болду. Анан эми кайра операция деп, анан уулум менен Россияга кеттим. Россиядан баргандан кийин эле деген момда элеме болуп калды, бел алдым. Эми Россияда жатат. Анан такыр эч бекит болбой калды да бизде өзү мындай жакшы эле жашачу. Жок, азыр эме энеке, эч эме баягы бул жерде өйдөлдө эме деле жок. Туура түшүнүү менен биз анткени кандай болсо да, кандай кырдаал болсо дагы бирибизден бул көрүнүш Ким мындай болуп кетет деп ойлодум. эч ким билген жокпуз да. Бирок бул бирибизге болгон аяр мамилебиз. Ошо сиздерден окшогон энелер болбосо биз бул жакты Мен пенсия да албайм. Инвалидский да чыгып калыптырмын. Мен катуу болуп эметип алдым, ооруп алдым. Инвалидский дагы албайт экен, пенсия да албайт экен. Мана бул айыл өкмөткө деген бир докторго барайын деп справкага барсак, бербей коюптур. Анан мага деген мен үй мен да пропискаңыздар бияктабы? Мен пропискам жок, прописка үй аты мен да. Бирок мага деген эчтеке бербейт экен айыл өкмөткө. Азыр ошондо кызыңыздын 5 баласы бар дедиңизби? 5 баласы бар. Аны да көзү кайтып калган. Экинчи кызым инвалид. Анан андан кийинки серки ал Россияда калды. Ушу жатат. Сизде биякта балдар менен, неберелер менен. Оруңуздар, бул жигит ошол жанагы кайрымдуулук бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов деген. Ошол жана элден элге деген сооп кербен жүргүзүп атабыз апа. Анан ошондо баягы элден элге себеп болгон адамдар бар да, сизди да ушул Майрам деген журналист эжебиз айткан. Айттыбы сизге? Жок, айткан жок. Ошол Майрам таанысыз да эже, ошол айткан ушундай анан биз баягы көрбөй туруп, эң мажбур кыйналгандарга жеткизип Жок, атабыз. эми биздин абал ушундай бир катуу абалга түшүп калдык да. Ушундай катуу абал. Азыр ишенсеңер, ишенесиңер, ишенбесеңер бүт пустой калганда да бизди жакшы эме кылып койду. Бул Алла разы болсун, жолдоруңар ачылып кетсин, эчтекеден кем болбогула тилегеңер тегиз болсун. Бай батасын берсин, бак дөлөтүн берсин, кетпеген кенч болсун, өмүрүңөр узун болсун, Алладан тилеген тилектериңер кабыл болсун. Төшөттүктү жери колдосун, мээрими күчтүктү колдосун, төбөсү бийик көк колдосун. Эчтекеден ким болбогула, биз окшогон энеңерди разы кылсаңар, Алла таалам силерден андан да зоолоңорду көтөрсүн. Амин. Жакшы бат деп өтүңүз апа. Оорубаңыз. Бала чака небере чөйлөр чекелерин өбүп коюңуз, а? Азыр оорубайм, эми деген жаңы жашоого келаткан. Кудай буйруса, жакшы апа, жакшы туруңуз. Рахмат сизге. Алла разы болсун, жакшы. Ya, tak eskirmeyiz. Мындай эме ташчылар койду кетип эле. Кудай буйруса. Анан эжеке, биздики бул кайрымдуу бул фонду да. Анан биз баягы чет жактагы мекендештер менен көп кызматташабыз да. Мигрант аталып, мекенден четте жүрүшкөн бир туугандарыбыз, боордошторубуз бизге аманат жөнөтүшөт. Анан аларга биз отчеттук катарында, маска алабыз. Отчет катарда биз атайын видео отчет эметебиз да, ошону туура кабыл алып коесуздар, Анан могул берилген аманат ушул Америкадан бир тууганыбыз $500 жөнөткөн. Ошого мынакей май, макарон, 5 килолук, анан un и туз. Анан үйдө балдары менен тамактанып, ошол балдарга бир жөнөткөн
мекендештерибизге дуа кылып коюшкар, э? Барсадан киргизип коелу. Азынан 20 мың болып кеткенде азыр бақсан жазбайбыз деді анан карындыкка киргизелди. Кудай буйруса. Бизде азыр өкмөттөн алгандар бар экен, башка фонддордон алган бар экен, дагы деле алып атса да жок деп аткандар бар экен. Азыр бир жерге кирип калып, ошонун биз тактап көрдүк силер чындап элечи. Чындап эле алган жок экенсиңер. Ошонун да алып келип бердик. Сиздерге чоң Sağ ol рахмат. koyunuz. Кудайым разы болсун. Өзү чындап силер 2 күндөн бери чалып атасыңар бизге. Ошо өтө муктаждарды тандап биз берип атабыз буюрса. Тынч болгула, аман эсен оорубагыла, э? Тынч болгула. Рахмат биз үчүн келгениңизге. Sağ ol. Саламатсыз көже. Бул деген элдин элге деген демилген алкагында соопкерден жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Бул соопкерменде кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү мына ушу Кыргызстан чет жакка жайгашкан, же болбосо ушу Кыргызстан ичиндеги патриот чыган кайрымдуу инсандардын атынан ушундай муктаж үйлөргө бүгүнкү кырдаалда берип атабыз. Анан сиз кандай себеп менен кайрылып калдыңыз бизге? Мен силерди мен деген софондо кайсы гана жерге барган жокмун. Эч кимден жардам жок. Анан мени дейт, 1000 киши бар дейт. Ошондон кийин аласың. Чейин булар ачып калат. Азыр квартира жашайсызбы? Канча балаңыз бар? 2 кызым бар. Экөө бирөө 8-чи класс, бирөө 1-чи класс. Анан карайсың, анан ага чейин боекта азыр магазинде муктаждарга деп нан чыгарып коюптур. Алдыңызбы? Аларды азыр Ала Мин райондук биздин ошол адамдар уюштурган. Ошол нандарды. Ошо боектан ошо. жана бар бошоктон алып. Ошондой бекер, ошол бекер нандарды Кудай буйруса ушул биздин дагы ушул мекендештерибиз бар, патриот. Өздөрү нан жаап азыркы күндө бекер муктаждарга таркатат. Аллахка рахмат. Буну көтөрүп бериңиз. Өлкөдөн эмне болот билбейм. Кудайга шүгүр баары жакшы болот. Жакшы болот баары. Жолдошуңуз барбы? Жок, жолдошум. Мында киришиңе жок калды. Саламатсызбы. Эчтеке жок бүйтө. Мында кичине продуктум бар. Болду, ушундай продукт. Анан эми дагы 15 күн кантип жашайсыз билем. Байлам кетип силерди таалдым да ушун. Мына эми Кудай буйруса жашайсыз. Рахмат, рахмат. Бизде деген кыргыздар илгертеден эле мындай жаман кырдаалдан өтүп келген. Кыргыздар эч убакта бирин таштаган эмес. Мындай кырдаалда таштайбыз. Бул кырдаалда өтөт. Кудай буйруса, самый главный биздин балдарга ушуну соопчулукка, сооп табам деген адамдарга батырып койсоңуз эле болду. Ушу силердин ушу кылган жакшылыгыңар дүйнөдө дагы, ахиретте дагы ыраазы болсун. Просто баягы элдер менден кужулар бар. Бирок алар эмне болуп атат билбейм. Мен айлам кетип бүгүн силерде Аллах Таалам ушу эртең дуа кылгам. Ошон үчүн табалдым окшойт силерди. Соцфонддорго бардым, атым айтып атпайм. Эчтеке бере албайбыз деп атышат. Анан шүгүр, рахмат силерге. Рахмат. Коруңуз. Аллахым силерди дайыма колдоп ушинтип жардам бергениңерди. Ушу силерге ушу соолун силер бирин серсе, ошону 10 эсе болуп силерге берсин. Коруңуздар, жакшы тургула, бактылуу болгула. Рахмат. Аман болуңуздар. Осы келіп атайын қыдырып, бүт қара қақта адам болғандан. Мен аманат бізге чек-чаққа мен учет дейте. Құдай бұйырса, алыста жүрші, сіздерді ойлау, бекеттен алысты. Амнау немелерді, тамақтанып қойсында өздері алыста тұрып жақындан жардам берішіп атышат. Кыргыздын намыстуу уулдары, кыздары бар. Бирөө жарым барбы көтөрүш күнгөчө?
YouTube'dan görüşlerinde ben attım da sağ olasın. Rahmat, Allah razı olsun diye ben kıyafetimiz bağı biz bakalım BBC'de 7. sene mesela Allah andan senin işine de algan süret. Allah taala razı olsun. Hiç olmazsa ormanınızda da. Anket alalım adamlar. Ha, жақсы, все, kettik. Мына эжеке, мына бул бир кап un, анан мына бул эме, бул алыскы бул мененчи үйдө балдар менен отуруп тамактанып коюңуздар. Биздин мынакей азыр кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фонду Алыска Америкадан бир эле мекендешибиз $500 салган. Ошо салган аманатты биз даректүү болсун үчүн. Анан бул видеону көрсөтпөй эле тартып бермекпиз. Бул бир туугандарыбызга. Бирок бир нерсени туура кабыл алып койгула. Тартпай эле берсеңер болмок деген сыяктуудай ой пикир болуп калышы мүмкүн. Бирок бул жерде ишенимди бекемдөө максатында дарекке жеткен жетпегендиги үчүн эртең дагы бир жакшы иштерди ишеним болуп турса биз көп жакшы иш жасайбыз. Ошондуктан ошол алыстагы туруп мына сизди көрбөстөн, сиз аны көргөн жоксуз. Бирок бир кыргыз боордошубуз сизди аяп, бизди аяп, мекендешин ойлоп жөнөтүштү. Анан ошолорго бир ыраазычылык билеки болуп сөз. Алыстагы ушундай жөнөтүп аткан мекендештерге баарына ыраазыбыз. Сиздердин ушундай кайрымдуулук эмеңиздерге рахмат. Биякта деген канчалаган адамдардын баары ушундай эмелерге муктаж болгондорго жардам бергениңиздер үчүн рахмат. Sizge dagы чоң рахмат жеткирип бергениңизге, Алла ыраазы болсун. Бардык мекендештерге ыраазычылык билдирем. Рахмат, Кудай буйруса. Анан үйдө азыр продукты бар беле, жок беле? Азыр бир аз бар, жагы. Бир аз бар, Кудай буйруса, анан жагдайлар жакшы элеби? 3 кызым менен негизи мен өз квартирадамын. Чындыгында ушу квартирадан эмеден кыйналып кеткеним үчүн эске. Жолдошуңар жок, Кудай буйруса баары жакшы болот. Болгону тартип эрежени сактап, эже. Маскасыз көчөгө чыксаңар да маска тагынып алган. Маска берилдиби? Масканы тагынып, мону тамактанып, үйдө жылуу жумшак, жылуу үйдө отуруп турула, Кудай буйруса бул илдеттен кутулабыз, Кудай буйруса.